Өз убагында жалындаган студенттерден түзүлгөн достор тобу бат эле ырсы үчүлөрдүн жүрөгүнө түнөк таап, Фрунзе шаарындагы бирден бир аваздык ансамбль катары белгилүү болгон алгач достор деп аталышы дагы өзүнчө кызык. 50 лет нашему ансамблю. Группа Достор. Бұл жылы достор тобуна 50 жыл толот. Биз 3 достор студенттик жылдары түзгөнбүз. Бардыгыбыз аспаптарда жанды ойноп, ырлардын музыкасын сөздөрүн дагы өзүбүз жазчубуз. Андан кийин группанын курамы көбөйө баштады. Эл аралык конкурстарга катышып, Кыргызстандын атын чыгарганбыз. Арадан убакыт өтүп ансамблдин курамындагы таланттуу музыканттар өтүп кетти. Бул концертти бир чети мааракелик болсо, экинчиден эскерүү концерти кылып даярдадык. Анткени арабыздан өтүп кеткен досторубуздун жаркын элесине таазим. Достор тобунун таланттарын аткарышындагы ырлар ошол кездеги жаштардын жүрөгүнөн орун таап, дайыма ырдалып жүргөн Фрунзе шаарында кандай гана иш-чара болбосун достор тобу ырдар эле. Анткени ошол кездеги жаштар гитаранын коштосунда ырдап достукту даңазалашкан. Бүгүн кээ бир арабызда жок болсо дагы ал ырлар дайыма жаңыра бермекчи дейт ошол кездеги студенттердин мугалими Абдыкалык Мусалиев. Эконофактын университеттин эконофактын студенттери менен уюштурганда бул балдар менин студенттерим болчу. Төртөтен уже кайтып кетти. Асылбек эле калды, чындыгын айтканда. Так, Асылбектен тышкары Азамат деген бала бар болчу. Анан кийин бир орус бала бар болчу. И Талай Нурманбетов. Вот, булар баштап жакшы ансамбль түзүп, кийин булардын эмесине чыгып жакшы эметкенде, өнүккөн жакшы балдар болчу. Ағача мен өзімді факультетте ансамблім бар болчу. Мен өзімді руководитель болып ансамбльде. Менің артыман ушу балдар түзіп, ансамбль түзіп жақшы өніп кеткен. Балдар таланттуу, абдан таланттуу балдар болчу. Ойногон да жақшы, өздөрү дагы чыгармачылык өнөрлөр бар болчу, чындыгын айтканда. Өтіп жатқан ең бір маанилүү, ең бір жақшы ностальгия тартуулаған кече менен жалпыңыздарды куттуктайм. Урматтуу Асылбек аға, сиздерден 50 жыл мурун жарым кыл мурда түзгөн топ учурда дагы кыргыз жаштары үчүн, шаардыктар үчүн бул абдан маанилүү нерсе. Достор тобунун 50 жылдык мааракеси Борбордагы Кыргыз драма театрында болуп, Фрунзе шаары болгон учурда жаштыктын жалындаган күндөрүн эстеген бир кездеги студенттер келишип, ошол учурда ырларына күбө болушту. Вот, 50-летие юбилей команды Достор. Мен бүгүн достор тобунун мааракесине катышып жатканыма кубанычтамын. Кезинде ансамбль көп иштерди жасаган. Алар Ташкентте өткөн бир катар сынактарга катышып, алдыңкы орундарга жетишип келген. Мен дагы ушул достор тобун көрүп, ырга келдим десем болот. Жакшы күндөрдү өткөрүп, дайыма концерттерде ырдап келебиз. Эң өкүнүчтүүсү арабызда көп таланттар өтүп кеткени абдан кайгырам. Дагы көп жыл жашап, жаштар бул топту улантат деген ишеничтемин. Мен дагы бир жолу куттуктайм. Достор тобу 1974-жылы түзүлүп, алгач Талай Нурманбетов, Владимир Фесик жана Асылбек Жумабаевтар түзүп, Эркиндик бульварында ырдап жылдыздары жанган. Алардын аткарышындагы Скөлдүк сулуу, Балалык менин Кыргызстаным аттуу ырлары бүгүн дагы ырдалып келет. Браво, 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 аплодисменты!